көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Air Baby балдар жалаяктары. Air Baby. Негизи Гүлназайым жалгыздык бир гана Кудайга таандык экен. Ошон үчүн мырза болобу, айым болобу, ал ар дайым өзүнүн өмүрлүк жарын тапканга колдон келишинче бул дүйнөдө аракетин кылат экен. Туура, негизи адам баласы өзүн бактылуу сөз үчүн көп нерсеге барат эмеспи? Ошол эле жумуш, ошол эле байлык бардыгынын артында бактылуу турат экен. А бирок бактылуулуктун эң туу чокусу бул үй бүлөнүн ичиндеги жылуу атмосфера, өзүңүз көйүн болсо, жумуштан келгенде салчу адам болсо, ошондон өткөн бактылуулук жок болчу. Ооба, биздин долбоорду миллиондогон бактылуу жуптар, бактылуу түгөйлөр көрөт. Ошондуктан бүгүнкү чыгарылышты ошолор үчүн арнап коелу. Бактылуу үй бүлөлөр үчүн катуураак кол чаап коюңуздар. Ошондой биздин катарыбызда ар дайым калтырбай көрүп келаткан сиз айткандай бактылуу жуптардын бактысы биздин ушул студиядагы ар бир катышуучубузга да жугуштуу болсун деп жакшы ниет кылалы. Албетте, бүгүнкү чыгарылышта да биз колдон келишинче чайга чыккандарды бактылуу кылганга, себеп болгонго колдон келишинче аракет кылабыз. Бирок эгерде ичине көзүбүз жетпей кала турган болсо, анда эки жолго чүргөнгө да аракет кылабыз, Гүлназайым. Өзүңүз байкагандай, Канат мырза ал жагынан албетте уста, эч бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайт. Албетте, эми эки адам бири-бирин сүйүп турса, аларга кандай тоскоолдук болсо деле, алар бизге карабастан баардык нерсени жеңип өтүш керек да. Бирок бир адамдын сүйүүсү бир адамга жетпейт экен да бул жашоодочу. Ошондуктан эки адамдын көзүнөн от чагылып баш кошуш үчүн экөөнүн тең жүрөгүндө от болуш керек экен. Ооба, сөзүңүзгө 100% кошулам. Учубуз кур эмес деп айтсак болот. Анткени дал ушул студияда, дал ушул НТС телеканалынын биз жолуктук долбоорунда түптөлгөн үй бүлөлөрдүн саны дагы күн санап өсүп бараткан учуру. Андыктан дал ушундай жалындаган сүйүүлөргө дагы биздин учубуз кур эмес, мындан ары дагы кезиктеп деген үмүттөбүз. Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Биз баштадык. Экранга жакын келип бериңиздер. Албетте биздин демөөрчүлөрдүн башкы бири бул М-банктын М-исламик жөнүндө айтып кетейин. Эгерде сиз адал жолунда ислам принциптери менен рассрочкага товар сатып ала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө М-исламикти колдонуңуз деп сунуштамакчыбыз. Эгерде М-исламик колдонмосу аркылуу бир нече мүнөттө өтүнмө калтырып, товарлар жана кызматтар үчүн 40 000 сомго чейин 4 айга чейинки мөөнөткө адал бөлүп төлөөнү алыңыз. М-исламик мусулмандар үчүн М-банк. М-исламиктен адал, пайызсыз жана ислам каржы эрежелерине ылайык бөлүп төлөө. Бардык үчүн М-банк, бөлүп төлөө үчүн адал. Менин банкым М-банк. Ал эми биздин кийинки демөөрчүгө токтоло турган болсок, албетте Air Baby балдар жалаяктары. Эми ымыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейинки кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы, ыңгайлуулугу. Албетте Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук. Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Анда биз да чайга чыккан Air Baby Эрлан мырзаны да эле чакырып коелу. Карлыгач айым, келиңиздер. Кандайсыз Эрлан мырза? Жакшы, өзүңүз. Бир күндүк чай кандай өттү? Бир күндүк чай жакшы өттү. Продуктивно. Билчү жерди билдик. Чеччү жерди чечтик. Бир күндө эле чечип койдуңуздарбы, э? Ооба. Ким чечти? Карлыгач айып чечтиби же? Единогласным решением судей деп элем. Экөөбүздүн чечтик. Сунуш кылды. Эмне? Чечип атабыз. Сиздер эмнени чечип атасыздар? Ошону биз айтып атабыз. Ошо айтайын да. Бая экинчи эфирде окшойт, мен келгенде сиз айттыңыз эле. Мен эстеп калгам да ушу сөздүчү. Эрлан мырза, келсеңиз дароо эле айтыңыз. Бирдемсе болсо жакса дальше кеткиле, жакпаса токтоткула депчи.
Адан эчтеке болбойт депчи, бул жөн эле эме депчи, чай депчи, чыгып өзүңөр көрүп атасыңар деп. Ошол себептен биздин чай токтоду. Ай керемет, биз ишенгенбиз, бирок биз бул сүйүүгө ишенгенбиз эле. Сунуш кимден болду? Ошо единогласный решением утпайбы экөөбүз. Ачыгын айтып бериңиз, карлыгачка береличи келиңиз. Карлыгачка берели. Сунуш ошо чогуу эле чечим чыгардык. Мен буга чейин айтып атпаймынбы, жазышып жүргөнбүз деп, анан мындай дос катары эле сүйлөшкөнбүз, андан дальше эч нерсе көрө алган жокмун, ошону айттым, анан жакшы эле сүйлөшүп эле, анан ошондой эле болуп кала берелик деп чечтик. Будущий эч нерсе көрө албайм. Бир күндө эле билинип калды, же буга башка себептер барбы? Жок, эми баягы так эле чечкек го негизичи. Бул передачада уже опыт алат экенсиң. Жөн эле убактыбызды кетирбейчи экөөбүздүнчү. Анан Жо сиз тараптан жакшы эле сунуш болгондой, өтө олуттуу киришкендигиңиз байкалган да кечеги эфирденчи. Эми эркек болгондон кийин Сиз оңойлук менен артка кайтпай тургандай сезилдиңиз эле. Эмне болду? Эркек болгондон кийин эми башташ керек да, по-любому, первый шаг. Анан баягы отрицательный ответке даяр болуш керек. Кыз да, у нее свой выбор есть, өзү тандагысы келет, жакпайт болсо жакпайт, ачык эле айтыш керек. Жөн эле да вот так вот бул эметип мындай анан деп. Бир аз убакыт бер көрөлү, байкап көрөлү деген сунуштар кылбаңыз. Жок. Аябай көңүлүңүзгө тие турган нерсе айткан окшойт. Жок, көңүл тийген жок. Ауыз эле ойночу деп эфир өткөндө. Көңүл жакшы эле сонун деп коюштук, общение. Өзүңөр Өтө байкадыңар окшойт. кесе сүйлөгөнүңүздөн байкалып атат да. Ооба. Аябай мындай жинденүү, Жок, атайын мындай энергичный болуп бирке. энергичный байкалып атат да. Акыркы Карлыгач не передачаларда дедиңиз? Нары бери эле токтотуп коюнчу дегендейчи. Аябай деле көңүлүнө тие турган Мен сөздөрдү башканы айткан сүйөм деген жокмун. жоксуз болчу ошондой. Жок, анткен жокмун. Эми айттым, ошо бири-бирибизге туура келбейт окшойбуз. Мен деген өзүмдүн ошибкаларымды кайра повторять этип убакыт берип жүрө бербей эле коеюн, мындай болгондой эле айтып, батыраак токтотсок өзүбүзгө жакшыраак болот деп. Балким талапкер болуп сырттан келсе, мен билип көрөйүн деп дагы убакыт бермекмин, бирок участник катышуучу болгондуктан мен билип эле көрүп эле жүргөн мырза, ошондуктан бизге убакыттын кереги деле жокко деп ойлойм, мындай чечим чыгарганга. Аклайын, келиңиз сен. Карлыгач айым азаматсыз, как-никак опыт болуп калды да, мурунку отношениялардан дагычы көпкө созулган болбойт экен депчи. Анан бардыгы по-любому сага эле хейт жабылып кетти да. Ошондуктан азаматсың, дароо эле чечим кылыпсың. Анан ким Ерлан мырза, сиз да мыкты экенсиз, дароо эле чечимин сыйлап кызды коюп бердиңиз да. Эң жакшы. Экөөңөргө тең бакыт каалайм. Аябай мындай, кандай десем, экөөң тең өзүңөргө уверен адамсыңар да. Эми болот, болбойт. Попробовали, значит, не получилось, болбой калды. Карлыгач айым, сизге туура келген мырзаны мен ойлойм да, сырттан эле күткөнүңүз оңго депчи. Анткени бул жакта бардык мырзалар татыктуу, бирок эми сиз көрүп атасыз да. Сиздин өзүңүздүн талабыңызга туура келбейт экенинчи. Ошондуктан экөөңүздөргө тең деп бакыт каалап кетмекчимин. Сиз дагы Ерлан мырза аябай мыкты мырзасыз. Буюрса сиз дагы талапкериңизди эле күтүңүз. Чоң рахмат. Негизи экөөнү бир суроо бере турган суроо деле жок экен, ишенген деле адам жок экен. Көчө акыркы эфирде деле анын баары билинди окшойт. Бирок эми кантсе дагы Ерлан мырза аракет кылып көрдү. Туурабы Гүлназ айым? Ооба. Калганын айым кандай жооп берсе да ошол айымдын оюн да сыйлады. Анда биз убакытты созбостон орунду узаталы, келиңиздер. Бизде дагы чайга чыккандар тилекке каршы жок экен, бирок биздин бүгүнкү чыгарылышка талапкерибиз бар десек болот. Бүгүн биздин студиябызга талапкер болуп келип отурган, албетте келгичекти көптөгөн ойлонуп, биздин редакция менен түзмө-түз байланышып, кайра кеңешин сурап, өтө чоң кадам, өтө чоң чечимдер менен келип отурат. Бул мырзаны жалпы биздин долбоордун көрүүчүлөрү да тааныйт десек болот. Мерболот мырзаны тосуп алалы келиңиздер. Шаңдыра колчоңуздар! Жакшы келип
кимге келди болду экен да, анда бүгүнкү чыгарылышта чогуу күбө болду келиңиздер. Ордуктан орун алыңыздар. Куш келипсиз, Мирболот мырза. Куш көрдүк. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, сиздерди аябай сагынып турабыз. Кудайым насип кылып кайрадан көрүшүп атканыма кубанычтамын. Жалпы катышуучулар баарыңар саламатсыздарбы дейли. Аманчылык болсун дейли. Өзүңүздө эмне жаңылык? Эфирге келгениңизге канча жыл болду? Жарым жылдай болуп калды окшойт. Жарым жыл. Ооба, жарым жылдай болуп калды. Бизде жаңылыктар болот, чыгармачылык менен эле, жумуштар менен эле өзүбүз үчүн жеке жашоодо. Долбоордон кеткенде бактымды табам деп да жакшы ниет менен кеткенсиз да, бирок кайрадан биздин долбоорго келип атканыңызга биз кубанычтабыз. Анткени бул жакта чындык бар, бул жакта реалити бар, ошон үчүн. Албетте. Ал айымдын өзгөчө эмнесин жактырдыңыз? Эми сиз бул убакка чейин катышуучу болуп отурганда көбүнчө ыр менен айтып берчисиз да. Мисалы ыр түрүндө балким сүрөттөп айтып беретирсиз. Көздөрү бар, жодорап жайнап турган, бакыты бар, бир мага байлап турган. Сыдырым жел таң эрте жүрүп турат, анын жели мен жака айдап турган. Кабагы бар, көздөрү күлүп турган, кыздардан бир башкача жүрүп турган. Мен аны канчалык сүйөм билбейм, ал мени деле бир аз сүйүп турган. Менин керемет кыздар я. Жан менен азык болуп кеткен. Элиза айым, сиз окшойсуз эле. Мен ойлойм, саламатсызбы Мирболот мырза? Саламатсыздарбы? Бул Мирболот мырза жаңыл мырза айымга келди деп ойлойм. Ошо анткени жаңыл мырза айым ыры дагы, ырдын саптары дагы билбейм, жаңыл мырза айымга мындай Төп келгендей сезилип атат. Төлөгөн мырза, сиз эмне деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум Мирболот. Алейкум ассалам. Жаңыл мырзага келди го деп ойлойм. Анткени жаңыл мырза Мирболоттун айылынан өтүп баратып мактай кетти эле. Айылын бир мактап, өзүн бир мактап. Анан ошого ээрип кетип, анан аксынын кызын өзүбүз деле алып калалы деп келген окшойт. Экөө жердеш болуп калабы ошондо? Ошо мен билишимче Мирболот мырза бир-эки ооз сурап калган менен ошол кыз боюнчачы. Эми жөлүнө койбойсузбу? Мен баягы жолдо турам деп унчукпай сюрприз болуп турсун. Хорошо да. Дагы пикирлер барбы кошумча? Мырзаны калчы, Эмил мырза. Мен оюмча жаңыл мырзага, анткени жаңыл мырза жаркылдаган, айымды анан сүйлөгөн сөздөрүнө караганда мындай туш келип атат да, жаңыл мырза деп ойлоп атам. Негизи сонун эле балдар келип атат, Элиза айым ойлонот да, жалаң эле врачкалар келип атат деп жорчу атканда. Ушуле улуураак бала келсе эле Элиза айымды алып кетчү деп болот да, ушундай сонун балдарчы. Келиңиз. Жалпыңыздарга салам, дагы бир жолу. Мен деле ошо ойлойм, жаңыл мырзага келди го депчи. Эмил мырза бул жолкусун точку папа. Мен оюмча Кырылгачка келди. Неге? Неге? Так, думаю, да. Мен ойлогом Элиза айымга келди деп, бирок кирип атканда Мирболот кирип атканда жаңыл мырза башкача болуп өзгөрүп калды го сразу. Биз мындай Мирболот мырзанын сүйлөгөн сөзү жүргөн турпатына карап эле жаңыл мырза экөөнү окшоштура атабыз туурабы? Сырттан карапчы. Бирок эгерде жаңыл мырза болбой калса, жаңыл мырза сиз капа болбоңуз, сизге кат тийип калбасын, анткени сиз дагы кичине 50-ге 50 болуп турмусуз азыр. Анткени биз билбейбиз да чындыгындачы. Ошон үчүн Гүлназ айым, Эсе мырза сүйлөйсүзбү? Мен ойлоп атам, мен деле ушул жаңыл мырзага деп эле. Сиз кимге деп ойлойсуз, Гүлназ айым? Билбейм. Мен Касиет айымга деп ойлойм. Касиет айым көчөнү жолу бардай көрүнүп аткан. Мирболот мырза, балким өзүңүз сөзүңүз менен айтып беретирсем, кимге келгениңизди? Ооба, туура таптыңыздар, мен жаңыл мырзага келдим. Эмне мынча элпексиз? Сразу дароо орун бошотуп берди окшойт да, булар бул жерге отурат депчи. Түшүнүү менен кабыл алганыңызга рахмат. Бирок экөө бири-биринин айылын мактады деген караганга сиз жаңыл мырзанын историясын кой бербейт окшойсуз Инстаграмдагы. Азаматсыз, ал жагына да рахмат. Келиңиздер эми, сөз сиздерде. Мирболот мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Мени тандап келгениңиз үчүн аябай рахмат. Гүлдөрүңүз сонунген, гүлдөрүңүзгө да рахмат. Менин кайсыл сапатымы баалап келдиңиз. Негизи микрофон.
биз эфирде мунун биринчи келгенде көбүнчө адамдык сапатты баалайм. Анан айымзат аялдардагы аялга болгон сапат кай бир айымдарда аз да. Мен көргөн жерим аял затына тиешелүү сапаттардын көбү бар экен сизде. Ошол сапаттарыңызга арбалып, карап, байкап көрөйүн деген ой менен келип отурам. Суроо чалыш керек го дейм, ушундай комплименттен кийин. Сонун сүрөттөдүңүз, нукура кыргызча. Жаңыл мырза, суроо барбы? Суроом деле жок. Мирболот акени сырттан тааныйм. Өзүмүн аксыл байкем, акем десең. Биз искусство адамдар болгондуктан мындай бири-бирибизди сырттан мен көрүп калчумун Мирболот акени. Ошол чыгармачылык адам катары сыйлайм. Анан аябай жакындан мен деле билбейм. Бирза таанышып көрөлү. Ошол эгерде суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Айырмачылыгыңыздар канча жаш болуп калып атат? 1 жаш. 1 жаш. 1 жаш, 1 жаш. Негизи өзү байкашыбызча Мирболот мырза мындай мамилеге туруктуу да. Бир мамиле менен турса аягына чейин барарын биз салмактуу аягына чейин барарын көргөнбүз. Ошон үчүн бул жолкусундагы бирдеке чыгып кетчү деп болуп атат Гүлназ айым. 6 сезон той менен бүткөччү деп болуп атат. Бир жыл убакыт бар экен. Сөздү таптаган, таптап сүйлөгөн, терип сүйлөгөн экөөтөн окшош табыш алышты да. Эсен. Ассаламу алейкум, Мирболот мырза. Кош келипсиз. Рахмат. Аябай жакшы сонун биздин кызыбызды тандап келдиңиз. Негизи мен ойлойм, Жаңыл мырзайым, Мирболот мырза мыкты мырза. Мен анткени Мирболот мырза катышуучу кезинде да мен талапкер болуп келгем. Мирболот мырзагабы? Жок, сыматка келгенде ошондо катышуучу болчу да. Анан тем более мен кызымдын агайы болчу. Мен билишимче Мирболот мырза аябай мыкты мырза. Экөөңөр бири-бириңерге дал келесиңер деп ойлойм. Сен ойлогондой эле эркек. Сен как раз экөөңдүн дагы мындай кесиптериңер туура келет дейм да. Ошон үчүн экөөңөргө ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Өзү Мирболот мырза мындай сөздүн гүлүн терип сүйлөйт го. Анан булга чейин Жаңыл мырза келгенге сиз өзүңүз чечим чыгардыңызбы же балким ата-энеңиз могул кыса туура келчү экен, ушуну бир карап көрбөйсүңбү деген да кеңештер болдубу? Мен негизи кыргыз болуп жаралгандан кийин биздин каныбызда бар ата-эне сыйлайбыз да. Анан сен көрбөгөн нерсени ата-эне биринчи көрөт. Сен билбеген нерсени ата-эне биринчи байкайт. Анан мен негизи ата-энемдин айтканын кылган баламын. Анан эми бактың бул меники болгон үчүн ата-энем мага айткан, бактыңды балам өзүң кара. Өзүңдүн тапкан жарың, эми сага ишенебиз, өзүңдүн жаккан жарың өзүңө жакшы жар болуп берет деп айтат да. Анан мен өзүм чечим чыгарып, негизи Жаңыл мырзаны мен өзүмдүн группалаш кыздарымдын досу болуп калган да. Мурун көрүп жүрчүмүн, бирок мен баягы жигиттик намыс болуп өзүм баягы сөз айтып сразу мен сени жакшы көрөм деп эч айта алган эмесмин. Карагандай байкап жүрчүмүн да негизи. Анан капилеттен ал мен кетерде эфирге келе турган болуп калды. Анан эфирден деле көрүп жүрдүм, анан акырында чечимди өзүм кабыл алып келип турган киребезим да. Керемет. Ушунча көптөн бери көрүп келип турсуз, ушул Жаңыл мырзаны көргөндө оюңузга кандай ырлар келе берет? Балким Жаңыл мырза маңдайыңызда отуруп, бир Төлөгөн мырза отуруп туруңуз, Жаңыл мырзаны көргөндө кандай ырларды айткыңыз келет? Мен эми 4 сапырым бар. Эми аял заты өзүңө жагып турса, сөздөрдү аяган болбос. Негизи сөз аябаш керек го, сөздү адамдан. Ак жүзүң бар, жумшак мамык пактадай, жоругуң бар, күндө керек акчадай. Жоготкондон коркуп турам өзүңдү, жолуксак деп байкең күндө какшайдай. Таптым сени карындаш, сени сүйгөн байкең бүгүн жаңыл басты. Эй бали. Небен кирмесептер я. Мен ойлоп атам, Жаңыл мырзада да жооп бар го депчи. Тилекке каршы менде жооп жок, бирок ырларыңыз аябай сонун экен. Рахмат. Негизи мен ошол кыргыз элин ошо төкмөлөрүн аябай сыйлаган кысмын, акындарын сыйлайм. Төкмө көргөнү аябай жагат.
мындай турган жеринен ыр төгүш баардык адамдын колунан келбейт. Ал үчүн адам жан дүйнөсү кенен болуш керек, ой чабыты кенен болуш керек. Көп китептерди окуган, тарыхты жакшы билген, адабиятты жакшы билген адамдар гана сөздүн берметин гүлүн тербезе оңой менен тере албайт. Ошол ырларыңызга аябай рахмат. Бар бол. Тим эле экөөңүздөр бири-бириңиздерге керектей эле сезилип атат да. Бири-бириңиздерди толуктап тургандай сонун көрүнүп атасыздар. Саламатсызбы, Мерболот мырза? Жакшы келип алдыңызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Сизди карап, мен дагы поэзияга жакын адаммын, бирок кармап отуруп, кстати, ооба, колум иштеп кетпесин. Да, ушу кое бербе, пожалуйста. Кош келипсиз демекчимин. Силерди көрүп, ушундай мырза бар экен деп сүйүүгө даже ишенгим келип кетет экен да. Аябай сонун сүйлөйт экенсиз, аябай сонун ырларды айтат экенсиз. Буюрса жаңыл мырза айымга дагы жактыго деп ойлойм, анткени сыртты өң келбетиңер дагы окшошуп кетет экен. Биякта карап, со стороны же виднее. Маңдайы жарык, аябай сонун мырза экенсиз да. Ошол, анан жаңыл мырза өзү айтып кеткендей, заранее эле бакыт каалабагыла дейт го. Ошондой мен бакыт каалабай эле турайын, болсо. Жаңыл мырза заранее бакыт каалабагыла деп турат го дейт. Да. Жок, эми болсо, окшошсо аябай эле сонун пара чыкчудай да. Экөө тең аябай сүйлөй албай калат экен. Койру. Сүйлөй албай калат экен. Сөздөрүм такалып калат экен. Теле көрүүчүлөр болот, көрдүңүздөр, мен аракет кылдым. Болбойт экен. Колум кала берсин өзүнүн ордунда эле. Ошол сиздерге эми бакыт дебейм дагы, эми көргүлө, байкагыла. Эми бир встречада эле өзү негизи билинип калат да. Жок, негизи туура айтасыз, бир встречада эле. Мен бул нерсени салыштырып атам. Эсенбек мырза бизде бир сезондун катышуучусу болуп, өзүнүн теңин таппай кеткен да. Анан бизде Мадина деген айым келген. Ошол Мадина айым менен негизи Эсенбек мырза бири-бирин аябай мындай толуктап турган эме болду да, экөө келип биринчи жолукканда элечи. Бирок алар үйлөнүштү, балалуу болушту, кандай сон. Азыр деле ошол сыяктуу ситуация болуп аткандай да, Гүлназ айым бул жерде делечи. Ооба. Анда дагы дал ушундай болгон. Мадина дагы жаңыл мырзага окшоп, ким чайга чакырса жок деп жаман көрүнөчү эмес беле? Көрөсүңөр, мен күткөн мырза келет, ушул жерден алып кетет депчи. Анан аягында ушундай болуп бүткөн. Анысыңарындай жаңыл мырзага дагы канча сөздөр айтылды, канча жигиттер менен чайлашып, анын жыйынтыгы болбой калып, мен деген жигиттерибиз менен. Балким ушул саат, ушул күндөр эгер жазылган болсо, ооба, жазылгандыр. Жаңыл мырза айымды дагы мактап кетейин да. Анткени чындыгында эле канча хейт айтылды, эми биз койм көнүп калдык да ал нерсегечи. Жаш кыз да булчу. Канча биз уже бышып калганбыз да, бизде эч ким эми танктагы тебелбейт да. Жаңыл мырзаны бышырып койдуңар. Ооба, Азамат уже турмушка даярсыз буюрса. Буюрса, имеется в виду, бүт баары жакшы болуп кетсин, жаңыл мырза айым, алтыным. Я тебе желаю только счастья, буюрса баары жакшы болот. Мерболот мырза дагы чыныгы сонун мырза экенсиз. Прям характер көрүнүп турат да. Сиз да бактыңызды таап кеттиңиз. Ар бир адам бул жашоодо өз бактысын тапканга кылуу. Айтканыңыз келсин. Келиңиз, саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Куш келиптирсиң. Алейкум ассалам. Чоң салам. Мен бир суроом бар эле. Тиги жаңыл мырза мен кеткенден келди дедиң, сезонгочу, 6-сезондун башында. Эмне үчүн бүтөрдө келип атасың, сезондун бүтөрдө? Башында эмне келген жоксуң, чечим андай болуп калды. Мен негизи кийинки сезонго алып кетейин, антып кетейин деген оюм деле жок. Менде негизи нарагымда, өзүмдүн оюмда, мен ошолсуду көрсөм, жанынан сүйлөшүп көрсөм, өзүмдүн тандоогум болду. Билесиздер, бизде көз жумуш болгондуктан, көз жумушта май айы 2 айда толуу мероприятия мына деген иштер көп. Ошого да карабастан, эми билесиз да, адамды бир көргөндө эле дебейсиң. Адамды көрүп, мисалы, канча жолу өзү айтып атат, эмеге кабылды, канча жолу кыздар менен тартышып калды, канча жолу мен анын баардыгын байкап көрүп турдум. Ошол ситуацияда барып сораткым келди, бирок ал моментте мен өзүмдүн ыңгайлуу моментим жок болчу, ошон үчүн азыр келдим. Менин оюм кийинки эфирге калып калсам атайын келип деген такыр жок. Балким азыр жакпасам, азыр эле айтса, азыр деле деп эле түшүнүп кете турган эле эмедемин да. Оюм ушундай эле. Касиет айым, келиңиз. Экөөңөрдөн негизи сонун эле пара чыкчудай. Ошо той эле жейличи, той болуп кетсин. Сонун көрүнүп атасыңар көзүбүзгөчү, экөөңөр окшоштугуңар да бар экен, мындайчы. Жаңыл мырзаны туура эле тандадыңыз, мындай. Окшош экенсиңер аябай. Той жейли буюрса. Жакшы.
Кай жерлери окшош экен? Буттарбы? Беттери да окшошуп кетет экен. Жок, Канат мырзанын беттери окшош. Мисалы Жаңыл мырза аябай шустрая болот атпайбы? Тиги жигит болсо токто. Экөө эгер бириксе, сонун үй бүлө курулат. Экөө сүйлөшкөн сөздөрү, ар бир сөзү кыргызча. Бална, жанагы Эсем мырза айткандай бална бир болот экен да бул экөөнүкүчү. Керегени кара деп Жаңыл мырзаны деле байкалып жапты эле. Аябай мындай. Бактылуу негедир бактылуу жүзүнө мындай сонун нерсе көрүнүп атат. Ушул үйлөтө эле койчу дайсыңар го азыр өкөр. Жомот. Бир нерсе болсо эле бешерди. Негизи эле табышып үйлөнүп жатса, мен мындай сүйүнчмөөлөр берем, каршы эмесмин, бекер эле деп эле. Бейше каршы эмес экен. Дагы жолу кош келипсиз. Көргөнүмө кубанычтамын. Бул жерден эми билдиңиз, көрүп жүрдүңүз Жаңыл мырзайымдын жакшы жактарын, мыкты жактарын тандап келип атасыз. Анан бул жерде чечим эми кыз тараптан да көбүрөөк болот, ошон үчүн мен жигитти, мырзаны да мактап кетейин дедим. Анткени бул акыркы чыгарылыштарда эле башында болуп калды, бул башында чыгарылышта бир аз да болсо таанышып калдык. Андан кийин Нооруз майрамы болуп атканда бир чоң мааракеде чогуу болуп калдык. Ал жерден дагы жакындан тааныдым десем болот. Анткени ошол чоң мааракенин жоопкерчиликтүү аткарып, ар бир жагын чечип, нары чуркап, бери чуркап, ошол жерден алып баруучу да боло коюп, организатор да боло коюп чуркап жүргөнүн көрдүм да таан бердим да, чын эле мыкты мырза экен деп. Ошондуктан мактаган жагым ошол Жаңыл мырзайым. Жигит дагы кем калбаган да, мындай мыкты кыргыздын жигиттеринен жакшыраак ойлонуңуз. Өкөнүн кичипейилдиги, баягы жумушка болгон жөндөмү да окшошуп кетет экен да. Жаңыл мырза баарыбызга кызмат кылды окшойт, Ар бирисин видеолор тартып берип, баардык жактан тура калып, биз деле тоого чыкканда деле тура калып, идиш жууй калып, тамак кармай калып, мисалычы Гүлназ кызы отурбадыбы жеринчи? Жаңыл мырза эле жүрбөдү деп киргенсиң. Тамаша. Ошол жактарыңыздар окшошуп кетти. Анан Жаңыл мырза, сиз да поэзияга жакын белеңиз, негизи? Сиз барбы негизи жаттаган ырларыңыздан дегиси келип атканыңызды? Берди айтып эле койчу. Берди айтып эле койчу. Жок, сиз Мерболот мырзага деп айтып эле коюңуз. Жалпы сүйүшкөндөргө деп айтып бериңиз. Негизи творчество деп калбаңыз, биз кайсы тармагындасыз мен? Мен негизи оркестр бөлүмүн бүткөм. Оркестрде ойночумун, аспапчымын, анан дирижермун. Дирижер. Керемет. Мен да катышуучуларга кошула кетсем, Мерболот мырзаны мен мурдакы катышып жүргөн сезондордон бери көрөм сизди. Ошондо көргөндө эле ошо Мерболот мырзаны мен сыйлачумун да, ар бир сөзү мындай терең мааниси менен сүйлөчү, ошондо элечи терең мааниси менен, орду менен сүйлөгөн сапаттары мага жакчу да, ошондо эле. Ошо Жаңыл мырзага мындай төп келген мыкты мырза келди деп ойлойм. Жаңыл мырзайым дагы биздики аябай мыкты кыз. Жогоруда айтылып кеткендей аябай жоопкерчиликтүү, тыпылдаган, ордунда отура албаган бир нерсе болсо тыпылдап. Мерболот мырза деле ошондой экен, сапаттары да окшошуп кетет экен. Сиздерге бир гана бакыт каалайм. Рахмат, бар болуңуз. Мен бул жерде экөөнү айта кетсем, экөөтө мен уже кандай жердештерим да, почти сосед элебиз. Бир айылдан кийин Мерболот мырза, андан кийин уже Жаңыл мырза. Анан мен ойлоп атам, той болуп калса мага эле жакшы да. Кыз заты да ошол жакта болот, той да ошол жакта болот. Мен алыс жакка барбайм да. Бензин аябат окшойт. Бензин кымбаттап кетти. Мен бул жерде Мерболот мырзаны айта кетсем, мен экөөбүз как өзүм акем катары аябай сыйлайм да. Көптөн бери таанышпыз, айылдан бери таанышпыз. Аябай жакшы сөздөр угам да менчи. Бир нерсени айтсаң деле жөнөкөй адам, бир нерсени отказ берсе дагы, жашнакай түшүндүрүп берет. Эч бир жаман сөз сүйлөгөн уга элекмин да. Бир нерсени сурасаң эч кандай аябайт да. Жумуш жардамынчы. Жаңыл мырза деле ошондой айым да. Ушуга чейин таанышканыбызга бир жарым жыл болуп калды. Бир нерсени кылбасаң деле эч кандай таарынбай эле жашнакай эле түшүнүп болду жакшылап түшүндүрүп берет да. Экөөнүн көп жерде окшош сүйлөгөндөрү аябай патриот адамдар да экөөдөнчү. Кыргызстандын тилин өркүндөтүп, салтын өркүндөтүп дегендей.
Анан ошо кааларым бакыт каалайм главный. Эгер экөөңөр жуп болуп кетсе мен аябай сүйүнөм, чын айтсам. Рахмат. Жаңыл мырза негедир унчукпай калды. Сиз сүйлөңүзчү келиңиз. Мерболотко балким суроолоруңуз бардыр. Суроолорум деле жок. Ошол кайсыл сапаттарымы баалап келгенин түшүндүм. Өзүнүн чечими менен келгенин түшүндүм. Андан калган суроолорду мындай өзүнчө отуруп сүйлөшчү суроолор экен. Атак эгерде суроолор болсо бериңиздер. Атак менде суроо жок. Өзүнчө чыккандай суроолорду айдап берет экенсиз да. Биз көрбөй калат экенбиз, биз күбө болбой калат экенбиз да, анын баардыгына. Мерболот мырза, анда биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан Жаңыл мырза айымдын жообун угуп коелу. Чайга чыкканга даярбы? Ооба. Албетте. Балдардын биринчи күнүнөн ишенимдүү ыңгайлуулук, Air Baby энинин колу сыяктуу жумшак, табигый коргоо, мээримдүү камкордук. Air Baby сүйүү менен башталган алгачкы кадам. Эфир эми аяктап бара жатканда негедир мындай жуптар чыга баштады десек болот, Биз дагы эми бул жолкусун эми албетте экөөнүн ортосуна мамиле көбүрөөк убакыт керек. Этең эфир бүтсө дагы, эгерде мамиле улана турган болсо дагы, ортодо бизде 3 ай каникул бар. Ошол каникулда да биздин редакция сиздер менен мамилени түздөн түз кармап турганга аракет кылат. Ошон үчүн Мерболот мырза, эфирде эмне кыласың деп биздин кызды алып кетип калбаңыз. Ошон үчүн кандай мамиле болуп атса дагы биздин катталуучулардын алдында жоопкерчилик бар да. Анткени Жаңыл мырза эмне болду, Мерболот эмне болду деп кызыккандар бар да. Ошолорго дагы мамилеңиздер уланып жаткан көргөз турушубуз керек биз. Караңызчы, менин да ниетим жакшы болуп кетти го. Буларды алдын ала жакшы ниет кылып атам го. Эмне болуп атам мен? Могу экөө болбойт өлө киргенсиң. Анда биз деген убакытты созбостон Нурсултан мырза менен Айза айымдын ортосуна дагы мамиле бар дегенде биздин катышуучулар айтып атат. Анда ошол мамиленин канчалык чын экенин биз тастыкташ үчүн экөөнү ортого чакырып коелу. Нурсултан мырза, мындай буга чейин Айза айымды көбүрөөк мактап келчүсүз да. Анан бул жолкусун Айза айымга кадам таштаганыңыздын себеби Карлыгач айымга кандай атаандашуу, өчөшүү болгон үчүн Айза айымды чайга чакырайын дедиңизби? Эми ушуга чейин Айза айым менен как Айза эми жакшы эле сүйлөшүк, эми бир вайбта темабыз бир мындай өзүнөн чоң болсо деле мындай жашыраак көрүнөт да. Анан ошо менен канча жаш болуп калат? Жашылыкай көрүнөт деген башкача. 3 жаш нормаль эле. Жөн эле мындай эле сүйлөшүп эле отуруп калдык, мындай тема болуп калса мисалы. Кайсы сапаттары сизге жагат? Ооба, кайсы сапаттарын жактырдыңыз? Ошо эмне себептен ушундай чечим чыгардыңыз? Ортодо 3 жаш айырым болсо дагы. Көзгө илбей. Ооба. Эми биринчиден ачык кыз аябай мындай бир теманы сүйлөшсөк. Эми кошуп кете берет да, любой теманы айтсаң деле интересно болбосо деле угуп, ошону кайра мындай сурап. Рахмат. Келечекте кандай жубай болот деп ойлойсуз? Келечекте кандай жубай болот деп ойлойсуз? Эми келечекте сонун эле жубай болот деп ойлойм. Кайсы сапаттар менен сонун жубай боло алат? Эми бунун деле бир кылык жоруктары бар. Мындай эми бир нерсени айтсаң мындай тамашалап айтсаң деле мындай таарынбайт, мындай жакшы жагынан тура алат, кабыл алат да. Керемет. Айза айымга суроосун, Нурсултан мырза келечекте кандай жолдош боло алат деп ойлойсуз? Камкор, аябай мындай айымынын көңүлүн алганды билген мырза деп мен билем. Буга чейин жакшы мамилеси менен элге таанылып калды окшойт. Анан катуу сүйлөгөн бир да жолу көргөн эмесмин айымга. Ортодо урушуп кеткенде, ошондо да мындай. Ошондо. Мындай урушпаса деле башка мырзаларым сүйлөй беришет го. Бул мырза антип мындай орой мамиле кылган эмес айымдарга. Ошол сапатын баалагы.
башка бирөө баалабаган үчүн сиз баалап атканыңызга да биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анан эмне себептен Нурсултан мырза, мисалы Эмил мырза турат, Өлөгөн мырза турат, Эсен мырза турат. Эмне себептен Нурсултан мырза? Кыздын унчукпаганда макул дейт, макул дегени дейт. Анда биз суроону Нурсултан мырзага берсек, Нурсултан мырза өзү турмуш курууга даярмын деп ойлойсузбу? Ой, мен уже кандай айтсам, даярмын деп ойлойм да, уже даже кечип кетип атканын эле сезип берем кээдечи. Кечип кетип, канча жаштасыз? 25. 25. 25. Ошондой кичине сезимдер болот да. Жакшы жашайсыз как раз да? Үйүңүздөгүлөр не дейт мисалы? Үйлөн деп айтышабы же андай деле азыр сөз келбейби сизге, үйлөнбөйсүңбү? Айтышат эми постоянно үйлөн, быйыл үйлөн сөзсүз деп мындай былтыртан эле айтып келет. Ошо үйлөнсөңүз тойду кандай кылайын деп өткөрөсүз, мындай кандай форматта элестетип атасыз? Эми аны кандай любой эле форматка макулму? Ресторанга, бирок бул бир жолу мындай кеңешип көрдүңүзбү Айзайым ушундай той өткөргөндө? Анчалык эмес, анчалык. Кандай формат жагат деп? Эми анчалык эмес, просто дос катары эле сөзчү. Бирок эми дос катары жүрүп анан тойго өттүңүздөр, той темасына. Ал темага жете элексиздер да? Жок, жете элекпиз. Экөөңүздөр мындай сүйлөшкөндө бири-бириңиздерге болгон сыйырматта көрүп турабыз да, мындай ортодо химия бар да, аярлап, күлүп, бири-бирин колдоп, унчукпастан ашыкча сөз сүйлөбөй. Мисалы Айзайым айтып атпайбы, ушунча жигиттин арасынан сизди мактап атат да, мисалы кыздарга бир да жолу орой мамиле кылганын көргөн жокмун. Негизи орой мамиле кылбайсызбы же Айзайымга жакыш үчүн орой мамиле кылбаганга аракет кыласызбы? Биз билбейбиз эми эфирден. Билбейм, өзүм эле мындай кылбаганга аракет кылам эми. Карлыгач айымга суроо берип көрөлүчү, ар кандай ситуация болуп көрдү да. Мисалы Нурсултан мырза орой мамиле кылчу беле? Жок, аябай сабырдуу, аябай жини келип атканда дагы үн көтөрүп, мындай башкача болгон эмес, орой мамиле кылган эмес. Аябай эле жинине тийген убактарым болгон, эч нерсе деген эмес. Мындай сабыры менен эле алып кетет, унчукпай калат аябай жини келип атканда, анан сүйлөйт, мындай успокаиваться этип алып. Ушул сапат негизи мырзаларга аябай маанилүү да, бирок ушул сапатты сиз баалабаган үчүн Айзайым баалап отурат да бүгүнчү, мына ушундай сапаты бар экен депчи. Ошо менден да жакшы айымга татыктуу деп ойлойм Нурсултан мырзаны. Сиз экөөнү тең билесиз да жакынданчы. Сиздин көз карашыңыз боюнча сиз айтып атпайсызбы, менден да жакшы айымга татыктуу депчи. Ошол сөзүңүзгө дал келиши мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Экөөнүн мамилеси уланышы мүмкүнбү? Курулуп кетиши мүмкүнбү? Ооба, менин оюмча уланып кетиши мүмкүн. Айзайымга деле ушундай эле мырза жагат го деп ойлойм. Нурсултан мырзага деле сулуу айымдар жагат. Айзайым сулуу, акылдуу, ошон үчүн бири-бирине дал келет. Рахмат. Экөөнү көрүп мен билесиңер да эми какана эсел айтып жүргөн адаммын да. Эч кимге жагалданбайм, жагымды аракет кылбайм дегендейчи. Баягы да сөз кылып аткан сиз жөнүндө көптөр акылай какана эс айтат депчи. Ооба. Ошон үчүн какана эс айтыңызчы. Бул жак мындай да, эми чайга кетчупты салып эле аралаштыргандай да, эч кандай сочетаемость жок. Они вообще друг друга мындай пара эмес. Эми каягын пара деп бакыт калып атасыңар. Неге? Мен айтып ойлойм. Нурсултан жакшы бала да. Үнүн көтөрүп сүйлөбөйт дейсиңер, көтөрүп деле сүйлөйт да, не идеальный да. Бүт эч ким эле бул жакта идеальный эмеспиз. Бунусун мен туура эле кабыл алам. Бир эфирде болгон, айтышып кеткенбиз, барыңар эле билсеңер керек. Андай вспыльчивость бар, как и у всех мужчин, да? Да нормально, характер есть. Айзайым тоже мыкты айым. Бирок экөөнү тең эле мен ойлойм талапкерлердин күтүш керек деп. Эч кандай кайсы жерден сочетаемость көрүп атасыңар, бара деп атасыңар билбейм. Эч кандай пара эмес. Эже ини менин оюмчачы. Сиз Нурсултан мырза не дейсиз буга эжейини? Кимиңиздер кетчип болуп атасыздар ошондо? Имеется в виду, сочетаемость жок да. Мындай чайга сахар кошсоң жанагы го. Эсен мырза экөөңүздөрдө ошондой сочетаемость барбы негизи? Биз экөөбүз мындай кент деп коебу. Бирок Эсен мырза сизди аябай колдоп турат да? Жок, экөөбүз доспуз болгон. Поддержка берип турат экен да? Биз эфирден тышкары сүйлөшпөйбүз, эч кандай связь жок. Эфирге келгенде эле мен баары менен эле жакшы мамиледем, ошол саңары Эсен мырза менен деле жакшы мамиледем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Нурсултан мырза сиз не дейсиз буга? Эми бул жерде ар бир адам өзүнчө көз карашы менен карайт, балким акыл айым ошондой ойлойт. Башкалар жакшы эле ойлоп атат.
эмне дейм башка? Башка не дейт о? Касиет айым жогорку келет. Нурсултан айым, эркексиң, мен колдойм сеничи. Эркексиң. Нурсултан айым эркексиң айтыш о. Эмнеге күлөсүңөр да, эме да? Ай, Нурсултан мырза ташты. Эркексиң, мен колдойм. Мына аракетиңди кылып чайга чакырып атасың, сүйүү жашка карабайт дейт. Туп-тура кыласың да, айзайдагы сонун кыз. Жакшы аял чыкчудай, чайга барып таанышып көргүлө, балким болуп кетет да, баары мындай бир көрүп болбойт да. Экөөң таанышып, жакындан мүмкүнчүлүк берип көрөлү. Чайга барып жакшынакай отуруп, сүйлөшүп, жакындашып кетесиңер. Балким биз билбейбиз да, чын эле мага ортодо эмне мамиле болуп кетет. Анан сүйүү жашка карабайт, эч кимге көңүл бурбагыла да, чайга барып келгиле, сонун болуп таанышып, андан кийин жакшы жаңылык күтөбүз. Молодец, Нурсултан. Анда Нурсултан мырза официалдуу түрдө чайга чакырып коюңуз, Айзайым сиз жоңуңузду берип коюңуз. Ошо Айзайым сизди чайга чакырууга сунуш таштайм. Ошо кандай карайсыз? Достук чайына, пока. Макулчуп келелик бир жолу. О, молодец. Бирок эки адамда сезим болсо Гүлназ айым. Кетчупты деле чайга кошуп ичип койсо болот экен. Бакыт үчүн, Келиңиздер. Отурганда деле бере берсеңиз болот. Жаңыл мырза келиңиз. Азыр Нурсултан мырза боюнча мен оюмду кошумчалай кетейин деп атам. Нурсултан мырза балким Айзайымга жагыш үчүн эле ушинтип жакшы аракеттерин кылып атабы деген сөз кетпедиби? Негизи Нурсултан мырза боюнча айта кетсек, бул ар дайым кыздарга жардам берет. Мусурларды төгүшүп, аябай эле жигиттик сапаттары көп. Ошол нерселерин айтып кетким келет. Ар дайым чындыкты сүйлөгөн мыкты мырза. Ошол жанагы бир адам үчүн эле камкор болуп, андай адам эмес да. Баарына жардам берет. Нурсултан мырза бар менен сүйлөшүш керек болот. Жок, просто ошо балким бир адамга жагыш үчүн эле деген сөз болбодубу? Ошолго жооп кылып. Өзүнүн жүрүшү ушундай, Болушу. Болушу. Айымдарга, кыздарга кылган мамилеси жөнүндө. Мен да байкагам ал сапатын. Колуңан бир нерсе көтөрүп келатсаң, көтөрүшө коюп, узатып коюп, тоса алып. Демек ошо тарбиясы. Нурсултан мырзанын ата энесинин берген тарбиясы негизи өзү баягы кичпейилдик, жөнөкөйлүк кызмат менен биз элге жагабыз го. Биз канчалык кызмат кылсак, канчалык ылдый жөнөкөй болсок, ошончолук биз бийик болобуз да адамдардын алдындачы. Бул негизи бизде өзгөчө баягы кыргыздын салты аябай жакшы го. Кыздарыбыз бир конок болуп барып кала турган болсо, апалар отургузбайт го. Бирөө менен ой, жардам бер, мындай кыл, тигиндей кыл депчи. Анан ошого да биздин кыздар көнгөндө тура калып оокат кылышканга, бирөөнүн үйүнө барса деле жардам беришкенгечи. Бул да бир аябай жакшы тарбиялардын бири. Эгерде биз мырзалар деле кайсы бир жерге барсак, кызматка ушундай кызмат кылсак, айымдар деле кызмат кыла турган болсок, анда кызмат аркылуу дагы адамдардын ортосунда бири-бирине болгон урмат сый болот да. Ошон үчүн биз кызматты биринчи орунга коюшубуз керек экен жашоодо. Негизи Гүлнара айым өзү мындай барыбызга мындай сырлуу болуп жатат, же талапкер жакканы белгисиз, жакпаганы белгисиз, же чындап талапкер жөнүндө, Талгат мырза жөнүндө аябай терең ойлонуп атабы. Ошон үчүн балким мен ойлоп атам, Гүлнара айымдын да балким башка жактырган бир мырзасы болуп аткандыр депчи. Кандай дейсиздер? Мен байкашым боюнча жанагы жакта отуруп чайга чыгышканда да Гүлнара айымдын настроениясы жок отурду. Анан кечээкү өткөн кефирде мага Талгат мырза, сен охотник, анан добыча деп айтты эле. Эми кана ушунча убакыт өттү. Талгат байке, эмнеге өзүңүздү көргөз албай атасыз? Кана сиздин мен макул охотник эмес. Күнөө жок, бир эле жума болду. Келиңиз. Жок, биз азыр балким Гүлнара айымдын эмеси башка жактырганы бардыр. Анда айтып берем азыр, Канат мырза. Айт, ошону айтып бериңизчи, биз ошону. Ошол боюнча да кичине маалыматым бар. Жок, биринчи сөзүмдү аяктап алайын да. Ошон үчүн элди охотник, добыча деп бөлбөңүз, Талгат мырза. Анан экинчи Гүлнара айымдын действительно биякта бир мырзабыз бар. Көптөн бери эле чечкинсиз болуп, аттан албай эле жүрөт. Толук айтайынбы, айтпай эле коеюн? Жарым тамгасын айтсаңыз, биз таап алабыз. Жарым тамгасын айтайын, Бир бизде бир мырза бар го, китеп окуган, бир башкача жүрөт, активныйраак. Эмил мырзабы? Жок. Эмил мырза китеп окуду. Бизде мисалы 3-чүдө эметип турган, Төлөгөн мырза бар да.
Төлөгөн мырза жөнүндө. Ушундай мен дагы кептерден угуп жүрөм. Төлөгөн мырза, мен сизге өткөндө айткам, алдыңызда турган балыкты алдырып атасыз десем, унчукпай отуруп алдыңыз, туурабы? Буга эмне дейсиз? Гүлнар айымды негизи эже катары эле көрөм. Анан ошентсе да чайга чыгып келсекпи деген негизи сөз болгон. Болгонбу? Болгон. Аны сиз Гүлнар айым өзүн айттыңыз беле же балдар менен эле сүйлөштүңүз беле? Жок, Гүлнар айым менен өзү менен. А сиз чайга чакыргычакты талапкер келип калдыбы ошондо? Жок, чакыргычакты эмеске жетпей эле калды негизи. Анан момдай мен жубайым көрүп чакырып эмес, мындай чайга чыгып көрөлү деген маанайда айтып атам да. Негизи ал маалыматтар ата энеме да жеткен. Аны ата энем токтотуп койгон. Сиздин оюңуз болгон экен да негизи, Ооба. Гүлнар айым, сиз кандай мамиле кылчу эле Төлөгөн мырза сизге? Эми аны бизге азыр билинип атат да ушунун баардыгы. Кандай мамиле кылчу эле Төлөгөн мырза сизге? Гүлкайыр менен эки жолго түшсөңөр, чакырам, сонун мырзасыз деп айтчумун. Анан Жаңыл мырза менен да чайга чыкканда айтчумун да, Жаңыл мырзаны урушчумун постоянно. Экөөнү постоянно урушчумун да, Гүлкайыр менен да анан сонун эле мырза, өзүм эле чакырмакмын деп тамашалап жүрчүмүн. Анан баары кыздарды Төлөгөн менен мындай жакшы дос катары сүйлөшчүбүз да. Анан бул кыз жакшы, бул кыз муну менен чыгып көрбөйсүңөрбү деп, сиз мырзасызго чакыра бергиле кыздарды деп постоянно айта берчүмүн. Анан бир күнү ойлодум да, эмне мен баарын кыздарды айтып берем, мен деле байкап көрсөм болот го деп. Ошондой ойлор болду. Анан бир жолу мен больницадан жаңы чыкканда Төлөгөн мырза ооруп тоже үйүндө болгондо, анан үйдөн билинчиктер жасап алып сториске чыгарсам, Жаңыл мырза айтып атат, жазып атат, Гүлнар айым сиз кимге алып барайын, ким жейт билинчиктеримди десем, Жаңыл мырза жазыптыр, Төлөгөн мырзага алып барып бериңиз десе, я говорю, жүр экөөбүз алып баралы дедим да. Ой, нет, мен жумуштарым бар, бошобой атам десе, ну мейли анда, если что, сен свидетель, мен жөн эле дос катары баратам дедим да. Төлөгөн мырзаны көрүп алып, негедир ошондой какой-то сезим сыяктуу болду, же билбейм, мындай прям кандай кыргызчасы, захотелось позаботиться, да. Кам көргүңүз келди. Прям окшош ситуацияда болуп калдык да, бул да жатып калды бир ай үйдө, мен деле больницада бир ай жатып калдым. Эч ким жок, мындай жалгыздай сезимдер болот да. Анан ошондой негедир ошондой сезим келди да. Мындай. Анан тамашалашып баштадым. Жүрүңүз чайга чыкпайлыбы, мен сизди канча жолу чайга чакырам деп. Чыккан жокмун, чакырган жокмун депчи. Анан ошондой десем, балким мындай, балким мамилебиз жакшы болуп калат, чыгып көрбөйлүбү десем, айткан ата энем каршы чыгат деп. Я говорю, балким айтып көрөсүз ата энеңизге. Же давайте мен сизди чайга чакырайын. Анан бир жумадан кийин көрөбүз да, если каршы чыкса, анда эки жолго чыгып кетебиз, эчтеке болбойт деп айткам. Ошондой эле. Бирок андан кийин Төлөгөн мырзаны күткөн деле жоксуз, Күткөн жоксуз же сездиңиз? Мурунку эфирлердин бир ошол больницадан мен чыгып бул жакка уже эфирлерге чыгып калдым. А Төлөгөн мырза больничныйдан как раз чыгып аткан, күтүп аткамда, ошол моментте чыкканда сразу эле чайга чакырам дегем. Бул убакта Эсен мырза чакырып калбады мени. Ошондо мен отурдум эле го, мен чайга чыгып келмекмин десем, эч ким түшүнбөдү да. Анан Эсен мырза ойлоду да, Эсен мырза күттү окшойт деп. Анан ошол Эсен мырза менен эки жумада чайда жүрдүк да. Анан Эсен мырза кеткенден кийин, эки жолго түшкөндөн кийин айтсамбы, айтпасамбы деп отурган моментте талапкерим келип калды. Азыр ошондо талапкериңиз менен
кимге көбүрөөк жүрөгүңүз тартып атат, Төлөгөн мырзага же Талгат? Төлөгөн мырза менен дос катары болуп атабыз да, анан мындай кандай десем, просто мен мындай да жүрөгүмдө бат эле ачылбайт да меники. Мен убакыт керек, көрүш керек дегендей да. Ошон үчүн азыр талапкерге да айтып атам да, көрөйүн мындай как этот мамиле куруп көрөлү, байкап көрөлү. Байкайын, көрөйүн деп атам да, бирок Төлөгөндү давно билем да уже. Анын кандай экенин уже билем, сүйлөшүп, жазышып, ошондой сүйлөшүп, мындай бияктан да катышуучулар менен общий сүйлөшөбүз да. Бул мырзаны еще жакшылап билбейм да, ошон үчүн убакыт керек деп аткам да. Ошол биз эмне себептен бул нерсени билип алалы дедик, анткени сиздин жүрөгүңүз бош экенин билип алалы дедик да. Талгат мырза, Гүлнар айым жүрөгү бош экен, ал мурда болуп өткөн нерсе экен. Ошон үчүн дагы колдон келишинче аракетибизди кыла беребиз, Сиз үчүн бул нерсени билип берели дедик. Эсен мырзага жооп берип коеюнчу. Охотник деп анан айттым деп атпайбы? Муну мен өзүм оюман чыгарган жокмун. Өзүнүн сөзүн эле айттым. Андан мурунку эфирде айткан, мен охотникмин, мен аңчымын, анан мынча кызга аңчылыкка чыккам депчи. Ошону эле айтып койдум. Анан тиги жүрөгүнө жакын алып тура эмес түшүнүп алган го дейм. Эсен мырза эмне эле козгоп атасыз? Ушул сөз сиз өзүңүз эле козгоп эле. Өзүңөр эле бир нерсе болуп атат. Антип айткан болбойт да Талгат мырза, охотник бол, анан сеники эчтеке болбой калды, ийине кирип кетти, сен неудачник экенсиң деген сыяктуу айтып атасың да Талгат мырза. Сиз эмне Гүлнар айым кызганып атасызбы ошондо? Эмне болуп атат, мен түшүнбөй атам. Гүлнар айым кызганып атат окшойсуң. Гүлнар айым тешеси жок, просто мен сизге ответ берип атам да, ошого эле. Жооп берип атам, көрүп атам сизди. Эми ошо уят кылбай результат чыгарыңыз Талгат мырза. Аракет кылабыз, катуу кетпейби? Катуу сүйлөп эметип атасың? Вежливыйраак кылгын кичине. Чындыгында дагы Эсен мырза кичине жүрөгүн алып калган окшойт, ошон үчүн эфирден сырткарда сүйлөшүп аласыздар деп ойлойм. Бирок мен бул жерден эчтеке деле көргөн жокмун Эсен мырза. Сиздин эле айткан сөзүңүздү болгон тамаша иретинде эле айтып койду да. Сиз өзүңүз охотникмин деп тамашалап айттыңыз, ошон эле охотниксиң го деп эле тамашалап айтты. Бизге сезилип кетти, как будто Гүлнар айымды кызганып аткандай. Ошон үчүн Гүлнар айымга эч кандай тешеси жок, бактылуу болушсун байке экөө. Экөөнө бакыт гана каалайм. Болду анда. Биз да сиздерге ийгилик каалайбыз. Бир жума убакыт бар, бир жумада чайга чыккан Талгат мырза менен Гүлнар айым жана ошондой эле Нурсултан менен Айзанын мамилеси жөнүндө биз алдыда билебиз, жана ошондой эле Мээрболот менен Жаңыл мырзаны. Биз эфирдин соңундан да демөөрчүлөргө кайрыла кетели. Албетте биздин демөөрчүлөрдүн башкы бири бул М-банктын М исламиги жөнүндө айтып кетейин. Эгерде сиз адал жолунда ислам принциптери менен рассрочкага товар сатып ала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө М исламикти колдонуңуз деп сунуштамакчыбыз. Эгерде М исламик колдонмосу аркылуу бир нече мүнөттө өтүнмө калтырып, товарлар жана кызматтар үчүн 40 000 сомго чейин 4 айга чейинки мөөнөткө адал бөлүп төлөөнү алыңыз. М исламик мусулмандар үчүн М-банк. М исламиктен адал, пайызсыз жана ислам каржы эрежелерине ылайык бөлүп төлөө. Бардыгы үчүн М-банк, бөлүп төлөө үчүн адал. Менин банкым М-банк. Ал эми биздин кийинки демөөрчүгө токтоло турган болсок, албетте Air Baby балдар жалаяктары. Эми мыркайыңыздын коопсуздугу менен ыңгайлуулугу ар дайым жанаша. Air Baby балдар жалаяктары апанын мээримдүү кучагындай жумшак, ымыркайдын назик терисин аярлык менен кучактайт. Тез сиңирүү технологиясы 15 саатка чейинки кургактык, пахтадай жумшак италиялык технология. Air Baby энелик камкордук, бөбөктүн чыныгы, ыңгайлуулугу. Албетте негедир Гүлназ айым эфир аяктап бара жатканда сезимдер ачылып, бири-бирин чайга чакыргандар көбөйүп баратат да. Ооба, бул да болсо баягы убакыттын аз калгандыгы таасир этет окшойт деп ойлоп калдым. Ойлонолу, ойгонолу, жаныбызда сонун адамды колдон кой бербейли деп биздин мырзалар дагы, айымдар дагы аракет кылган сыяктуу болуп атат да. Ооба, бул кадамдарды мен 100% колдодум. Мен албетте кубандым, анткени
негизи эле биздин долбоор эмес, бул өмүрдү да кыска да айтып коюшат эмеспи? Өмүрдүн ар бир көз ирмемин өзүбүздүн жан шеригибиз менен өткөрүп аткандай жакшы. Учурда Канат мырзанын жан шериги экрандын сыртында колдоп келип турган учуру баласын көтөрүп алып, андыктан Канат мырзага өзгөчө эмерген кетти. Чоң рахмат. Ал эми менин кесиптешим албетте Кыргызстанда эң алдыңкы ырчылардын бири, бир гана Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнө чейин таанылып бара жаткан бизнес-вумен, мыкты алып баруучу Гүлназ Чыныбек кызына кол чаап коелу. Рахмат, жана ошондой эле ар дайымкыдай өзүнүн куйкум сөздөрү менен, өзгөчө акылман сөздөрү менен жалпы аудиториясын, өзүнүн көрөрмандарын, үйөрмандарын таап келаткан, өзүнүн блогерлик кесиби менен дагы дүйнөгө ат салып аткан менин кесиптешим Канат Шабданбеков. Жана ошондой эле биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев агабызга да шаңдуу жана ошондой эле жалпы катышуучуларга кол чабуулар болсун. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Кийинки чыгарылышта жыйынтыктоочу чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламат калыңыздар. Биз сиздер менен коштошуп турабыз. Көрүшкөнчө болгону алдыда саналуу гана эфирлер калды. Сагынышып калабыз ага чейин. Дал ушул жерден кайрадан көрүшкөнчө деп калалы. Эң акыркы чыгарылышка талапкер болуп келебиз. Акыркы мүмкүнчүлүк.